Кудайдын чакырыгы 23 сентябрь. Эгерде мен кудуреттүү, баардыгы колунан келген адам болсом, эмне кылмакмын? Мен адегенде эле баардык сөкүрлөрдү, террористтерди, согуштарды баштап жаткан адамдарды жок кылмак болушум керек. Миңдеген, миллиондогон адамдар кээде 1-2 адамдын айынан азап тартып, өлүп, жакындарын жоготуп жатышат, дейт бир өспүрүм бала. Акыркы убакта дагы башка бир нече адамдан Кудай кайда карап жатат? Дүйнөдө эмне болуп жатканын көрүп жатабы? Эмнеге мунун баарына жол берип жатат дегендерин уктум. Жаратуучу Кудай баардыгын жаратып, ордорду менен кылып туруп, мыйзамдарды тургузуп койгон. Физика сабагынан биз мыйзамдарды ойлоп таппайбыз. Кудай тургузуп койгон кебелбес мыйзамдарын окуп изилдейбиз. Химия сабагынан да так ошондой. Илимпоздордун, окумуштуулардын иши Кудай орнотуп койгон мыйзамдарды гана ачышат жана аларга түшүндүрмө беришет. Ошондой эле руханий мыйзамдар бар. Ал мыйзамдардын ар бири иштейт. Эч ким эч качан буларды өзгөртө албайт. Аларды бузганда адам эмнеге дуушар болорун ойлонгон адам билет. Физика сабагын жаман көрчүмүн. Азыр да жаман көрөм. Ага баш ийбейм деп туруп, асканын үстүнөн секирген адам менен эмне болору белгилүү. Анан ошол секирген адам: эмнеге мен ылдый учуп баратам? Азыр бир жерим сынатта, өлүп калам да, эмнеге Кудай мени ушинтти? Эмнеге мен өлүшүм керек? Кудай, сен эмне мени карабай жатасың десе, баарыбыз таң калмакпыз. Секирген өзүң, анан эмне Кудайды күнөөлөп жатасың демекпиз. Так ошондой эле жашообузда Кудай койгон мыйзамдар иштеп жатат. Бирок жүрөктөрү күнөөгө толгон адамдар, шайтандын кулдары ошол согуштарды баштап жатышат. Калгандары улантып жатышат. Кечирбестик, өч алуу, үй бүлөлөрдө жаңжал, зөөкүрлүк жана башка уланып жатат. Сүйүүнүн Кудайы эч качан адамдардын өлүмүн каалабайт. Пайгамбарлар китебинде жазылган: аларга айт, мен тирүүмүн, дейт Кудай Теңир. Мен күнөөкөрдүн өлүмүн каалабайм. Тескерисинче, мен күнөөкөрдүн өз жолунан бурулуп, тирүү калышын каалайм. Бурулгула, өзүңөрдүн жаман жолуңардан бурулгула. Силерге өлүмдүн эмне кереги бар? Адамдардын эрки бар, жана алар өз эрки менен Кудайсыз жашап жатышат. Ошого жараша Кудайсыз жашоонун кесепеттерин көрүп жатышат. Мындай жашоону каалабайм, Кудайга кайрылгым келет деш адамдын өз эркинде.